Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Demek daha bir peygamberimizden bizge yüretip ketken nasihatlarından inşallah. An Abi Hureyre radıyallahu anhu قال Resul sallallahu aleyhi ve sellem min husnil islamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun ravahu Tirmizi ve İbn Majah. Demek qarayıp turgan nersemiz ne oldu desek, min husnil islamil mer'i deydi. Adamdın, bir insandın, bir adamdın anın İslam dininin ayyevay bir husni, bunday жақшы tutkan belgisi deydi. Je olsa bunday kamil tutkan belgisi. Ne deydi? Terkuhu ma la ya'nihi, özüne tiyeshesi жоқ nersege dersenin yalın taştağandығы. Terkuhu. Antıştaydı bu. Ağa tiyeshesi жоқ. Men emile bir gelatıp şu nedir bunday bir. Kebirde bunday oy tolğular bolup ketet go. Bunday men ойлонуп жүрген адам тура ойлонсо дейм да. Тура ойлоно албасаң анда аны ойлонбой койгон жакшы. Баягы бошко эмес сөз бар го. Сүйлөгөндү билсеңер, сүйлөп отургула, билбесеңер жим отургула дейт го. Ошондой эле адам деле өзү ойлонгонду билсе ойлонуш керек да. Анткени кээ бир ойлор бар. Адамды чуңкурга апарып салып көмүп коет. Кээ бир ойлор бар, insanın ойлонот, ишке ашырат, бул дүйнөдө эң жогорку даражага апарып коет. Айырмасы бар ойлонууда. Бул жерде айтып аткан нерсе эмне? Мисалы караганда, руханий дарт, жандуу оору деп коебуз, туурабы? Жандуу оорулардын бардыгы тең эмне себептен азыркы бүгүнкү күндө көбөйүп кетти? Эмне себептен адамдар стресс, депрессия, панический атакаларда жашап атышат. Десе мынакей, мен ушундай бир чоң нерсе мынакей. Адамдын исламдагы эң мыкты, татыктуу ислам менен жашап атканын белгиси деп атпайбы? Жөн эмес, мында көп эмес болот. Ал дин, ошо динди тутуп жүргөн адамдын эң жакшы динди тутуп атканын белгиси өзүнө кереги жок нерсе тиешесин эмне башын салбо. Мынакей. Мына ошонун ачкычы мынакей. Сага кереги жок нерсе менен башыңды оортуп кийлигишпе деген сөз бул. Бизди мындай эмнегедир көп убакыттарда өзүбүзгө тиешеси жок нерседен дагы батыраак өсүп баратабыз да. Эптеп эле буга жетип калсаң эле дейин деп атсаң башка нерсе чыгып калат экен да. Адамдар ошол жок нерсенин кулу болуп алды. Бар нерсенин кулу болсо да ладно го. Бар нерсенин кулу болуп калыпсың дейсиз да. Бирок адамдар жок нерсенин, ага жетелек нерсенин кулу болуп аткан себебинен ушул акыбалга келди. Ал кандай? Биринчиси, мисалы бизде каниеттүүлүк, топуктук, шүгүрлүк деген сөз бар. Бизде ушул нерсе жоголду. Кантип жоголду? Анткени инсан өзүндө болгон нерсе менен ошого топук кылып, шүгүр айтып жашаш керек болчу. Бирок биз аны кыла албай атабыз. Эмне үчүн? Анткени бизден мынакей алдыга өсүп кеткен адам деп коеюн. Же болсо технология өсүп кеткен деп коеюн. Же болсо да биз башка бир мамлекет да бир нерсе өсүп кеткен карап эле биз эмне үчүн ошондой боло албайбыз? Мен эмне үчүн ушундай боло албайм деп адамдар ошо айтып атат. Түшүнөсүңөрбү? Дин кандай? Динде Аллах түзмө-түз бизге мындай өтө жеңил болсун деп сөз айтып койгон. Инсанга Алла Таала өзү көтөрө албай турган сыноо бербейт. Бул бир. Өзү көтөрө албай турган байлык бербейт. Инсанга Алла Таала биз көтөрө албай турган дин берген жок. Керек болсочу дин да көтөрүмдүү. Биздин өзүбүз көтөрө алабыз. 100% көтөрө алабыз.
Эми ушул мындай 100% болгон динге адамдар дагы башкача нерсени киргизип алып, ошо менен бактысыз болуп атат экен. Мынакей. Дагы бир нерсени айтайын деп атам да, өзүмчөчү ойлонуп, ойда бул эми өзүмдүн ой толгом. Кээ бирлериңиздер эме кылбаңыздар. Бул менин оюм менен дин шарият болбойт, бирок мен ошого мындай калыпка салып ойлонгонго аракет кылам да. Бул көчөдө айтып бердим силерге, туурабы? Мисалы, кара. Сен ар бир адам мынакей, мына биз деле болсок, мына биякта таксырларым Абдулла, Мухаммад, Нурсаид деп берейин, айтып берейин. Мына ар бир адам Алла Таала тарабынан ыроолонуп, жакшынакай маша рызкы менен төрөлгөн адамдарбыз. Эми бизге Алла Таала бирөөнүн рызкысын мойнубузга илген эмес. Илген эмес. Ушуга сен ушуну рызкылантасың деп илген эмес. Бизге Алла Таала бирибизге байлагандагы акылы жок болуп турган, чоң болбогон балага адалдан иштеп, анан ошонун рызкысын алып келип берүүнү бизге буйрулду бир нече убакытка чейин. Анан ошо адашып кетпеш үчүн ага биз илим берип коюшубуз керек болду. Анан тукумулаш үчүн биз ага аялап берип, күйөө тийип коюшубуз керек болду. Болду. Эми керек болсо ошо кичинекей баланын да рызкысы кандай болот эми, бул келечекте кандай болот деп бизге ойлонууну Алла Таала тыйган. Болгон нерсеси биз ошол нерсеге далалат кылып коюшубуз керек экен. Кандай далалат кылып коюшуң керек? Аракетиңди кылып, мындай жолдоп койгон аракет кылып, арык чаап берип коюшуң керек, бүттү. Андан кийинкиси ал биздин ишибиз эмес болду. Неме ушул экен? Эгерде исламда жеңил, татыктуу, иманыңды жоготпой жашаган келсе, анда субхана өзүңө тиешеси жок привилегияны алба. Алланын өзүнүн түзмө-түз ар-разак деген сыпатын өзүңө алып алба. Мен рызкы берүүчүмүн дебе. Шудасыздар. Демек, бир стрессти алып салдык. Кантип алып салдык? Демек, сен балаңа үй алып беришиң. Ага субханалла жанагындай бир мал салгылып беришиң. Дагы эмнелер бар? Адамдын муну башын ооруткан. Машина алып беришти, ал сенин милдетиң эмес. Ошонун себебинен кыргыз айткандай, эркекти токчулук бузат, кызды жокчулук бузат демекчи. Биздин балдарыбыздын баардыгы тең эсирип, эмне кылаарын билбей, курсагы токтогонан, аркасынан чуркап жүрүп оозуна каша тыккан себебинен биздин балдарыбыз азыр жанагы эмне кайф алаарын билбей, акырында субханалла наша, арак, наркотик жанакындай нерсе кирип атат. Ошол шариятыбыз болсо айтып атат, бала менен аялга орто мамиле кылгыла дейт. Кандай? Бирде ток, бирде бар. Жашоонун да өзүнүн жакшысы бул бирде бар, бирде жок. Дайыма эле бар боло берген жашоодагы биз үчүн субханалла көрсө сыноо экен, көрдүңүзбү? Адамдар эмнени бактылуулук деп издеп жүргөн болсо, ошол бактылуулуктун аркасында бала келип атпайбы? Биз өзүбүзгө тиешеси жок нерсени алып алдык. Бизге динибизге да тиешеси жок, субханалла. Кара, демек, эмне кылышыбыз керек экен? Бул жолдон чыгуу үчүн, машалла, биз эң биринчиси динибизди карашыбыз керек. Динибизде бизге эмне деп койду? Динибизде Алла Таала бизге өлчөп, ар бирин мөөнөткө коюп, ордоруна коюп койгон. Эми динди дагы түшүнүү да ар кандай болушу мүмкүн экен. Адамдардын дин түшүнүгү дагы ар кандай. Кээ бирлери динди мындай жалпагыраак башкача түшүнгөн себебинен дүнүйө деп динди чытап салышат, дин деп дүнүйөнү чытап чашат. Жок, жакшылап түшүнүш керек. Дин дүнүйөнү тууралоо үчүн берилген Аллах тарабынан. Демек, сен дүнүйөдө жашап атып, бул жерде кылып аткан ишиңдин баардыгы тең дин менен болуш керек экен. Бала кылган мамилең дин менен болуш керек. Аялга кылган мамилең дин менен болуш керек. Кара, ата-энеге мамилең дин менен болуш керек. Кошунага мамилең дин менен болуш керек. Керек жүрбөс болсо, минип жүргөн унааңа дагы мамилең дин менен кылыш керек. Ар бир нерсе ушул динге ылайыктап же шариятка ылайыкташканда гана дүнүйөдөн бакыт алып келет.
качан гана шарияттан ылайыкташтырылбаган иш кылып баштасаң, жашооңо проблема келет деген сөз. Дин бул ортолук. Аша чаап кетүү же болбосо субханалла жанагындай бир өтө чөгүп кетүү динде жок. Динибиз ортол дин. Анткени ал дин толук да. Кармасаң эле, динди кармасаң, Алла Таала кармоонун мындай мисалын айтат. Кандай десе, азуу тишиңер менен кармагыла дейт. Эмне менен кармаш керек экен? Эми карасаң, азуу тиш менен кармаш мындай оор да. Бирок бир нерсе чайнаганда кашка тишиң менен чайнабайсың да, туурабы? Азуу менен чайнайсың. Демек, бир нерсени пачырата чайнай турган болсоңчу, азуу менен салты кастыгы любой нерсе чайналып кеткен, туурабы? Сөөк да кесилип кеткен керек болсочу. Алла ошону мисал айтат. Ушу азуу тишиң менен динди карма деген сөзү ушунча бекем кармагын дейт. Ошондо бул дүйнө бактылуу болосуң деген. Бул дүйнө бактылуу болосуң. Эми ахиретте болсо сөзсүз жаттабасың. Белгилүү болду. Демек, динибизде кереги жок нерсени түртөткөнбүз. Кереги жок мага. Жок, менин динимде жок. Силерди ким айтып атат? Мен дагы айтам силерге. Ким айтып атат субханалла силерге мындай бир 1000 кишини чакырып той бергиле деп. Улак чабыш кыла деп ким айтып атат силерге? Ким айтты силерге? Үй салсаң той бер деп ким айтты сага? Аял алсаң дүңгүрдө свадьба бер деп ким айтты силерге? Бала төрөлсө дүңгүрөтө жентек бер деп ким айтты силерге? Адам өлсө субхана 10 жылкын союп аркасынан тазия кыл деп ким айтты силерге? Ким айтты силерге 3 жылык, 40 жылык, 7 жылык жылдык кылып, ошонун аркасынан карыздан карыз болуп, анан өлгөнгө кой сой бер деп ким айтты силерге? Кайда логика кайда? Динибиз жеңилдиктин дини болгонсо мунун баары тең жок ал жерде. Баардыгы тең мындай по возможности деп коет орусчасы. Ар бир нерсе шартка ылайыкташылган. Барбы? Бир жылкынан бир кой сой деп атат шариятыбыз. Бир коюң боло турган болсочу, аны союп сал деген жок. Үйлөнсөң жеңил болсун, үйгө кирсең жеңил болсун, мусафирчылык кылсаң жеңил болсун. Баардыгы жеңилдик алып келген. Болгону биз динде жок нерсени жашообузга киргизип алып туруп, анан керек болсо динде жашап бактысыз боло атабыз азыр. Мага ушундай бир мелат устаз дейт. Мен дейт, Алла жолуна чыгып келсем дейт, эми менин бир туугандарым үйдөн чык деп атат дейт. Эмнеге андай кылат? Анткени бул нерсе туура эмес экен деп айтсам, сен биздин салтыбызга каршы, жүрүм турумубузга каршы болгон нерсени алып келип алыпсың. Ошон сен бизге кошулбайсың болду деп бөлүп атат дейт. Чындык өзү ачуу болот. Бирок анын акыбети бул дүйнөдө жеңиш, кыргызча айтканда ак ийилет бирок сынбайт. Ахиретте болсо бейиш болот. Ал эми жалган болсо бул дүйнөдө кордук алып келет. Мен бир нерсе айтып берем, мен молдомун да. Мына ушул жерлерде, ушу чөлкөмдүн ичинде бир жаназа болду. Илгери болду. Азыр эми Кудайга шүгүр, алхамдулилла, адамдар акылы толуп калган десем деле болбой атпайбы? Дагы деле болуп атат. Bir аксакал каза болду. Анан мен жаназага бардым. Барып, жаназага барсам, ызычы болот. Тиги эки баласы бар экен. Эки баласынын мал деле жок. Эч нерсеси жок. Бирок бир нерсе болот деле, талап. Аксакалдар чогулуп алыптыр. 2 жылкы соёсуңар. Мына сен бала сен бир соёсуң, сен бир соёсуң. Анан мен кичине жаш балам айтып атат экен, кандай кимне кылам мен? Аны болбойт андай. Ким айтты аны сой деп, ким айтты мындай кыл деп. Десем, жок, сен молдо бала, отур сен, эчтеке билбейсиң дешти. Жаш баламдан да. Примерно 20-25 экен билбейм, унутуп калдым. Анан бирок мен айла жок мындай отуруп калдым, айттым да, эгерде ушул экөө кийин ушул төлөбөй калса, ушул аксакалдар төлөйсүңөрбү десем, айтты, биз төлөйбүз. Главный уруу ушулардан уят болбош керек деди. Анан түшүндүм, көрсө адамдар уруунун баягы кадырын көтөрүш үчүн ушундай болот. Бирок бир нерсе айтышыбыз керек. Убакыт өткөндөн кийин союлду, карыз алып келишти. Ал мезде жылкылар арзан болчу. Примерно 20-25 миңден 50 миң ушундай бирдем болгон. Кымбат болгон ошондо болгон да. Азыр эми 120 миң болуп атпайбы?
Ең арзаны. Анан ары кеттик, бери кеттик. Акырында төлөш керек да. Эми карагыла. Ал кишилердин катышы жок экен дагы, келген эл аябай катуу болсо 30 болду. Анан айылдын ошо уруусу болду. Болду. Эч нерсе чыккан жок. Кошумча да жок, тиги да жок. Эми ким карыз болду? Баягы өлүктүү эси болду. Мынакей деди, 40-ына чейин баягы эт додо боюнча калды баягы. Мону үйүлгөн боюнча желбей калды. Керек болсо чирип кетти. Эми бир нече убакыттан кийин баягы жылкы нерсе да акчаны бер дейт да. Өлүк карызы. Эми ал экөө бере албай калды. Акырында кечирим сурады, 40-ын берди, бирөө Россияга кетти. Ошо менен номиналдуу бир жоголуп кетти. Бирөө болсо калды, акырын төлөй элбей айтып субхана өлдү. Аны азымдан кийин ошо экөө үйдү бөлүп алыпты, үйдү жерин бөлүп алды мындайынан. Эми мындай ойлоп көрсөм, эми ошондо аксакалдарга айткам, төлөй элбей калса, эми силер төлөгүлө. Десек, эмнеге төлөйбүз дейт да. Муну атасы да жеген, эми бул да биз да жешибиз керек дейт да. Мына адамдардын кээ бир акылын жеткен чеги ушул болуп атпайбы? Динде жок. Ошон айтпайбы? Хуснул ислам дедим, ушул да исламдын кооздугу, исламдын субханалла сулуулугу ушунда, кайсында экен? Ошол шарият менен жашоодо да. Шариятта жок нерсени кылсаң, мына ушундай болот, акыртуу бала болот. Мынакей аз деле мына үйлөнүп атышат, кредит алып үйлөнүп атышат. Бир бала үйлөнүптүр. Аны үйлөнгөндөн кийин мен сурап калдым. Үйлөндүңүз? Үйлөндүм, машалла устаз, үйлөндүм, машалла. Эмне болду десем, атам Кудай берсе бир түлөө кылып коеюн деп атат, бирок менин эме кайын журтум аябай каршы болуп атат деди. Биздин алдыбызга келсин биринчи. Анан кийин биз эме кылабыз. Болосо жана кыргызча ачуу асар кылып бүтүптүр. Биз намыс кылып атабыз. Баланын колунда жок, атасында жок, бир кой менен союп, элди чакырып коеюн деп атат. Эми бизде ушундай нерсе жок, мен алдыма келсин. Же болбосо сени менен жашабайт, жо, алып кел менин кызымды. Мына. Бизде субханалла ошол кыздын, баланын бактылуулугу роль ойнобойт дагы, бизде эмне роль ойнойт? Намыс. Эл эмне дейт? Бул ислам эмес бул. Бул нааданчылык. Өчө күнү Имам Газали рахимулланын ошол китебин окуп отуруп, анан нааданчылык деген сөздү угуп, аябай бир таң бердим да. Айтат экен улуу имамыбыз, эгерде наадан менен, наадан деген илимсиз, илими болсо дагы, кыргызча айтканда акылы бар, бирок эси жок деп коет го. Ошондой адамдар менен отуруп калсаңар, этият болгула. Алардын нааданчылыгы жугуп калса, бул жана грипп бар го, вирус болгон, ошол бири-бирине кетип калат. Ошол себебинен наадан менен, жахил менен көп отурбагыла деген экен. Аябай мындай сөз да. Дос болсоңор дагы дейт. Ошол досуңарда 3 касиет болсо, ошо менен дос болуп жүргүлө дейт. Биринчиси, эгер ошондо чынчылдык болгон болсо. Чындыгы деген кайсы? Сени туура кылган туура эмес досум. Момундай кылба, могу менен чоң сен туура эмес жолдо жүрөсүң деп айтса. Экинчиси таква болсун дейт. Кудайдан коркуучу болсун дейт. Анткени Кудайдан коркпогонго эмет алсаң, сен бир күн болсо бир күн кайра сүйрөп эле, бай тозокко сүйрүп кетет дейт. Үчүнчүсү акылмандуу же илимдүү болсун дейт. Анткени акылың менен, илим менен сени сөзсүз туура жолго бактап коет дейт. Эми 3 түрлүү адам менен дос болбогула дейт. Биринчи калпычы менен. Анткени бир күн болсо сени калпайтып алдап, бир нерсени алып кетип калышы мүмкүн. Экинчиси сараң менен дейт. Ал кичинекей бир байлык үчүн сени сатып кетиши мүмкүн дейт. Үчүнчүсү илими жок наадан менен дос болбогун. Анткени ал сени дейт, бир күн болсо бир күнү эмне алып кетиши мүмкүн? Адаштырып, бидат чыгып кетиши мүмкүн экен. Мына. Ошол себептен субханалла биздин динибиз айланайындар. Мына ушундай. Кереги жокпу? Кылбайбыз. Акылга эле салып кой бир аз. Мындай бир нерсе кылардын алдында мага ушул керекпи деген вопрос суроо берип койгула да.
ызылдап келе берчү эле. Момундай кылышыбыз керек, эл кылып атат депчи. Мындай отуруп туруп, сен эркексиң да, сен үйдүн башчысың, сен чечесиң, башка эч ким чечпейт. Унутпагыла, эркектер айланаңдар, силер үйдүн башчысыңар. Мен ушундай таптак үйрөтө албай койдум да. Бир нерсе шеп чечет деп эле жатарып калышат. Аял байкуш мындай сени бир карайт дагы, "О, мен чечем" деп атат да. Анда резко оңой баш көтөрүлөт да. Ага чейин сени эле карап турган бул чечет депчи. Эркектер жанагындай бир оңой жагына кача турган болгондо безответственный деген сөз болот. Мен айтып атам, силер үй башчысыңар деп атам. Мына жакшыны да чечкиле, жаманды да чечкиле. Болот, болбойт, бүттү. Кылабыз, кылбайбыз. Бир жолу туруп кой, ошо деген нерсеге. Жок, болбойт бул. Шариятта жок. Бүттү, эч качан аткарылбайт экинчи. Бекем эле туруп коюшуга. Бир жолу субханалла эме кылып койдум, эмне болду? Бүттү. Экинчи күнү сен уже чечпейсиң. Келечегиңди айтып берейинби? Карганда тебетегиң башыңа жатат, нормально отур дейт да. Сен никтойсуң, чечпейсиң. Болду. Мен андай эле момчу көрүп атам азыр. Ошол чечим туура эмес болуп калса, билгем ошону айткам деп атып чүнчүтүп коет да. Сиз түшүнбөй коюңуз да. Шарияттын чечими жөнүндө айтканда биз дайыма туура болобуз. Бирок кээ бир маселелер бар. Кандай? Этти кантип бышырам? Салатты кантип жасайм? Конокто аяка тосом деген кеңешип кое берди мени. Бирок ысырап жагынан жок, бул ысырап. Жок деп кой. Шарият да биягы, сен дайыма туурасың. Ал эми кээ бир нерсе чече турган нерсе бар. Так, кимге беребиз? Кыз момундай деп атат, эркек момундай деп атат. Ким дегенде аялдан сурап кой. Бар, сен тиги аялдан барып сурап кел. Сиз жөнөтүңүз. Мен эркектерден сурайын бул бала кандай экен. Бул кызды сен сура, эркекти мен сурайын. Туурабы? Акыл ченемдик жөнүндө айтып атам. Дайым эле жок, бул жерде аң боло турган болсо, жок ишер басабыз деп айтып аткан жокмун да. Мен мынтип айланып өтөлүбү, жоксо үстүнө көпүрө куруп өтөлүбү деген сөз болот да бу жердечи. Акылбы? Кээ бир адамдар туура ушундай түшүнүп алышы мүмкүн да, азыр мына сиз прямо түшүндүңүз да мени. Прямо деген эркек дайыма туура десе, бир нерсеси туура эмес болуп кала турган болсо, бизди күнөөлөйт да, туурабы? Мен шарият жагын айтып атам. Кайсы нерсе арам болсо, кайсы нерсе ысырап болсо, кайсы нерсе адашуу болсо, мына ошол бекем тургула деп айтам. А калган нерсе караңыз, дүйнө. Мындай жейсиң, туалетке барасың. Ичесиң, туалетке барасың, кийесиң, мусорка барат. Ал нерсе айткан жокмун. Мен мусор боло турган, заң болуп кете турган нерсе айткан жокмун. Бейишке апара турган нерсе жөнүндө айтып атам силерди. Үй бүлөңөрдү бейишке апаруу үчүн эркек болгула. Түшүнүп болдуңбу биягы? Же түшүнбөй калдыңар дагы? Машалла. Мына ушул чечим. Анык чечим ушул. Башкача айтып аткан жокпуз да. Erkeklerge duh vermeseniz bolbay kaldı, bağırdı ve üçüncü geçti. Biz чүнчүбөйт элек. Эркектер биз чүнчүбөйт болчубуз. Эгерде бир ишти кылбаганда. Iya. Moyundu baştan berip koyboğanlar. Жок. Туптура. Бизде такыбачылык жоголуп кетпегенде. Туура. Мен ошого баа бергеним сакалды коюп алып дагы чүнчүгөндөр толтура. Бул эмне үчүн дегенде, анткени Аллага тобокел кылуу азайып кеткен негиз. Аллага таянган азайды. Алла берет. Эл менен көрөбүз. Кудай айтканы бар. Жазган нерсе болот. Сабыр кылалы. Карасаң, ушул сөздөрдү эмне болуп калды? Эркек айта албай атабыз. Биз мындай кылсам да болбой атат, тигиндей кылсам да болбой атат. Ал болбой аткан нерсеси бул субханалла же сага Кудай Таала бергиси келбей аткан себебинен эмес. Сага сыноо үчүн болчу да. Биздин планкалар өйдө көтөрүлүп кетти. Планка бар го. Жашоо планкаларыбыз.
Биз мына шүгүр деген нерсе менен жашабыз келет. Мына ар бирибизде мынакей. Бу шапка жөнөтө турган болсом эле, топу жөнөтө турган болсом. Үйдө бир 10 топу бар да. Смело өзүңүз айткандай. Үйдө субханалла мындай 20 куртка бар. 10 көйнөк бар. Байпакты айтпай эле койм, одноразовый болуп калган. Бирөөңөр да мындай тиккен берсең. Бар. Бирок шүгүр жок. Болду. Такыбачылыкка зарыл. Мен бул жөнүндө анан асырда да бир айтып берем иншалла. Кыска нуска. Алхамдулилlah, субханаллах, хамдалилlah, антастагфируллах. Аллахым разы болсун сиздерден.